Так, салам саламат мекендештер. Милан меке камераңызды жақтыңыз ба? Assalamu alaikum. Алейкум салам. Азыр записта кетип атат. Так, салам саламат мекендештер, подписчиктер, биздин эфирдин катышуучулары, Telegram каналда. Саламатсызбы Милан меке. Бүгүнкү түз эфир суроо жооп баштайбыз. Суроо берүүчүлөр колуңуздарды көтөрүп кезеге жазылсаңыздар болот. Объявление. Азыр эле мына туугандар чалып атат. Биздин жердештерибиз полиция отделге барса, паспортун алып койгон, ошол бойдон паспорту жок. Каякта экени белгисиз. Эми мына 20 күндөн бери паспортун ала алышпай, күнүгө барат экен, күнүгө эртең кел, бүгүн кел. Полиция кызматкерлери силердин паспортуңарды алып койсо, сразу прокуратурага. Полиция кызматкерлери сиздердин Кыргыз Республикасынын паспортун алып койгонго башка акысы жок. Булар паспорту только эгерде акт түзүп, актыга кол коюп анан өткөзүп алыш керек да. Андан башка убакта паспорт алып койгонго акысы жок. Паспортуңду колуна бербей койгонго акыңар бар даже. Бул паспорт жоготуп ийиши мүмкүн деп бербей койсоңор, мындай ачып көргөзгүлө, сүрөтү бар жагын, печаттарын, бирок паспортту колуна бербей койсоңор болот. Ошону имейте в виду. Карачы. 20 күндөн бери паспорт жок жүрөт. Эми башка милициялар кармаса, бирөөлөрдү азыр выдворение кылып ийет. Эми эмне кылат булар Милан меке? Эмне кылсын? Если мүмкүнчүлүктөрү бар болсо, если мындай сөз байлыгы жетсе, полициянын начальнигине арыз жазыш керек письменно и прокуратурага арыз жазыш керек да. Хорошо. Грамота жазыш керек темамдагы орусчалап. Эми ошол жерде болгондой эле жазыш керек. Мен баланчы отделден кармаган, анан ушул экенде паспортумду незаконно алып койду. Мен паспорту жок жүрөм. Пожалуйста, ушу паспортумду алып бергенге жардам бергиле десеңер, анан алар өзлөрү полицияга чалып, ким алгандыгын тактап туруп анан кайтарып берет паспорту. Эми булар жана шотко келбей койбосун деп алып коюшат да. Көбүнчө билесиз го, булар кармалганда эле постановление түзүш керек, протокол түзүш керек. Анан булар ошо протоколду түзбөй коюшат тиги милициялар. Анан эртең түзөм, бүрсү күн түзөм деп анан баягы удобный случай келгенде колу бошогондо түзмөй болуп, тигирки паспортун алып коюп, өзүн кетирип ийип, анан жүрө беришет да, тиги паспорту алып калып. Мен бир нече жолу ушул экенде күбө болгом. ID паспорттарды обычно булар жоготуп ийет да. Водительский права. Андан кийин вообще Кыргызстандын гражданы вообще без документ жүрүп калат. Ошон үчүн вообще желательно бербеш керек да. Бердиңерби? Эгерде незаконно алып койдубу, баардыгын телефонго тартып алып, кайсы машина менен кеткен, ошол экенин баардыгын полицияга кабарлаш керек да. Ошондон паспортумду алып койду деп. Хорошо, анда талап сурооңузду бериңиз. Андан кийин Умитка. Саламатсыңарбы? Саламатчылык. Мен суроом мындай да, менин күйөөм депорт болуп фамилиясын алмаштырып келген. Анан эми келгенибизге 5 жыл болуп атат. Эми азыр кайра Кыргызстанга барып, ошо эски фамилиясына өтсө болобу, или кайра ушул фамилиясы менен жүрө берсинби? Эми фамилия менен келсе болобу? 5 жыл качан болду конкретно? 5 жыл 21-жылы бүттү да, депорту бүткөн 21-жылы. Бул ошончо Кыргызстанга бар элек, алмаштырган боюнча жүрөт да. Эми кирип чыккандан коркуп атабыз. Кайра фамилияма өтсөмбү, өтпөсөмбү, же ушу фамилия менен келе берсемби деп под вопрос болуп турабыз да. Эжеке, эски паспортунда, жаңы паспортунда текшерип көрүш керек. Эгерде эски паспортунда да, жаңы паспортунда да уже выдворение түгөнсө, жок болсо, базада жок болсо, анда Кыргызстанга барып, эгерде кааласа, конечно, өзүнүн эски паспортуна, эски ат жөнүнө өтүп, кайра эски паспортун алса болот. И кирип келе берсе болот. Бирок кайра эле атын жөнүн өзгөртө берген бул туура эмес нерсе. Анткени баардык документтерди өзгөрткөнгө туура келет. Правосын өзгөртүш керек, дагы эмнелерин өзгөртүш керек. Эгерде кара тизмеде жок болсо, жакшы таза болсо, анда бул жаңы паспорт менен деле жүрө берсин, эчтеке болбойт. Бул жаңы паспортунда бирок эчтеке жок, Сахаровага да барган эмес. Правасы ошо эски немесинде калган, фамилиясында. Просто могу кыздардын фамилиясы, балдарыбыздын фамилиясы эски фамилияда болуп калды. Эми барып ошо коркуп атабыз да, ал кайра эскиге өтсөк
дагы текшерип калабы, эмнеге неме өттүң депчи. Текшертиңиз, эски паспортты текшертиш керек. Эгерде ошо выдворениянын срогу бүтүп уже чыккан болсо базадан, анда эски паспортун ала берсе болот. Анан кайра гарантиядан бери өтүп атканда эмнеге алмаштырдың деп калбайбы? Эми айтып атам, кааласам алмаштырам, каалабасам алмаштырбайм. Кааласам апамдын фамилиясын өтөм, кааласам атамдын фамилиясын өтөм. Ал менин өз эрким деш керек да. Бирок паспорт столдон кагаз берген, алмаштырды деген справка берген экен. Ошо аркылуу биз балдарыбызды Москвага алып келдик да. Эми эгерде Москвадан кармалбай жүрсөңүздөр, эми кармалбай чыгып, кайра ошо текшертип туруп, чыгып, паспортун алмаштырып келгенге аракет кылсын. Хорошо, рахмат, түшүндүм. Чоң рахмат. Ошону эски Мирлан байке, эски неме менен кайра келе берсе болот, значит жок болсо чорныйда. Эгер черный списоктан уже чыккан болсо, если выдворениясынын срогу бүткөн болсо, эски паспортуна өтүп келе берсе болот, эч кандай тоскоолдук болбойт. Мен атым Элдар. Мен вопросым мындай болуп атат да, бүт документтер полный даярдагам, анан уведомление о заключении трудового договора. Буну кантип кайсыл жерден беришибиз керек? Уведомление, сиз гражданско правовой договор даярдадыңызбы? Мен өзүм бул жакта таанышым өзүнүн ИПсына как рабочий кылып ишке сүйлөшүү кылып алды да эмчи. Ал налогду өтүп как положено. Сиз трудовой договор заключать этиптирсиз. Трудовой договорду ошо сизди жумушка алган киши федеральный миграционный службага алып барып өткөзүп бериш керек биринчи жолу. Экинчи жолу бул почтадан салып иш керек. Трудовой договор заключать этилгенден кийин, түзүлгөндөн кийин 3 күндүн ичинде кылыш керек аны. Срок өтүп кеткен жокпу? Ошол экелерди карагыла. Срок өтүп кетти, аны жазсам, ал мага керек эмес экен, сен өзүң жиберет экенсиң деп, ал мага ошентип жазгандан. Жок, туура эмес. Эгерде трудовой договор заключать эткенде дагы, гражданско правовой договор заключать эткенде дагы принимающая сторона же болбосо работодатель или заказчик деп коет. Ошол тарап берет уведомленияны. Сиз өзүңүз бере албайсыз. Түшүнүктүү. Рахмат, ошону билейин дедим эле. 3 күндүн ичинде бериш керек. Эми эгерде уведомление бериле элек болсо, кайра трудовой договорду жаңы число менен коюп туруп эле уведомлениясын берип койсун. Макул. Рахмат. Абдул Жалилов. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Менде мындай болуп атат да ситуация. Короче, 2 жолу выдворение алгам да. Анан биринчисине Москвадан алгам, анда выдворение алып, сот болуп, короче, кийин обжалование жазып, кыргыз адвокаттаргачы. 7 айга чейин жүрсөңүз болот дегенде, ал адвокаттарчы. Соттун негизинен 7 айга чейин узарат деген. Анан бирок ага карабай эле дагы кийинкисине дагы түшүп калдым 1 айдан кийин элечи. Экинчисинде дагы сот болуп, экинчисинде без выдворения, бирок 5000 штраф жазып берген. Областка түшкөн экинчисинде. Анан кечегинде үчүнчүсүндө сот болгон жок, бирок участкага түшүп калып, участкага айтты да, өзүмдүн таанышым болчу. Короче, сеники черныйга түшүп кал, запретке түшүп калсын 5 жылга, 2029га чейин. 2 апта деди да. Анан мен азыр иштей албай 4-5 күн болуп калды, үйдө отурам да, уже парк жок. Же ишке чыга албай, же Кыргызстанга кете албай. Анан жанакы адвокаттарым ушундай алдап коебу, ошого иш бермей жүрө бергенмин да. 7 айга чейин иштеп. Ким деген адвокат эле? Адвокатымда Марсистскаяда ошол жерде кыздар бар, 2 кыз бар, 2-3. Так. Ошолорго барган элем да. Алар кагаз жазып берген. Обжалование кагаз. Бирок алар кагазды иштеге жарабай калат экен да. Эми мындай да, Адыл да, кагаз жазып берсе, сиз ошол экени соттун сайты бар. Соттун сайтынан кирип карашыңыз керек. Ошол эки соттун кароосунда турабы, турган жокпу? Сиз, значит, канча убакыт, бир 2 ай болуп кетти да, туура айтамбыз? 2 ай болуп кетти. 2 ай болуп кетсе, уже сиздин жанагы обжалованияңыз уже соттун сайтынан чыгыш керек. Сиз биринчиден ошол эки соттун сайтына киргенди үйрөнүңүз да, чыгарып көргөзгөндү үйрөнүңүз. Бул бир да. Экинчиси, сиз ошол жерде любой адвокаттарга айтсаңыз, закондон выписка бар да. То есть выписка болгондо
эгерде ошол соттолгон кишинин чыгарылган сотунун өкүмүнө обжалование берилсе, ошол соттун чечими токтоп турат деген жобо бар. Баягы окончательный решение чыкканча. Сиз ошону да чыгарып алыңыз. Анан милицияларга түшкөндө айтасыз, ооба мен ушекинде кара тизмеге түшкөм, же болбосо выдворениямды билем. Мынакей, мына баланчанчы числодо биз кечикпестен обжалование кылганбыз, азыр ошол каралып атат. Деп сиз дагы өзүңүз так жооп бергенди үйрөнүшүңүз керек. Раз сиз обжалование жаздыбы, сиз дагы мындай юридически грамотный болушуңуз керек, юридически кичине сүйлөгөндү билишиңиз керек. Азыр мындай болуп атат, азыр бизди мен көбүнчө баймен анан гайлер кылып атат, гайлер түшүнбөйт экен да. Гайлер апарып камап коет жанагы эмегечи өздөрүнүн. Ал жерде эч ким сени карабайт дагы, башка кылбайт, кетесиң сотко кетесиң. Баягы нерсени соттон карайт экен да, кагазычы, менин кагазым. Ал мендеги гайлер бар. Көрдүңүзбү? Сиз эгерде выдворение болуп, биринчи жолу выдворение болуп, анан если сиз обжалование жазбаганда, например, да, сиз экинчи жолу ошо Московской областтан кармалганда эле салам алейкум кетмексиз. Красное село, неме, Сахаровага. Азыр эми соттун решениясын көрүп, обжалованияны көрүп, анан кой беришти, 5000 сом штраф салды. Азыр эми Кыргызстанга кетсем, баягы жолдон камалбайбы, сен давно кетишиңен экен эле, эмне кылып жүрөсүң деп дагы баягы. Сиз айтасыз, мына мен обжалование кылгам, мына азыр кетип баратам. Сенин ишиң болбосун, мен качан кетем, өзүм билем. Демек мен азыр сотко барып, баягы немени алып алышым керек экен да. Сиз сотко барыштын кажети жок, тууганым да. Сиз соттун сайты бар. Соттун сайтына кирип туруп эле, ошол жерден өзүңүздүн фамилияңызды көрсөңүз эле чыгат ошол жерде. На рассмотрение или там принято заявление деп турат. Ошону копия кылып чыгарып алышым керек экен ошол жерден да. Кааласаңыз копия кылып чыгарып алыңыз, кааласаңыз телефондон эметип алыңыз. Айтыңыз любой милицияга, ты не имеешь права мени кармаганга. ГАИге да айтыңыз. Эмнеге кармап атасың сен? На каком основании? Давай протокол түз, андан кийин карма деңиз. Все, хорошо, түшүндүм. Хорошо? Макул, Алла ыраазы болсун. Түшүндүм. Хорошо. Гүлмира бересиң. Ассаламу алейкум. Салам беребиз. Сайын дегеним, мен өзүм таксиде иштейм да. Кыргызстан правасы менен эле. Анан азыр российский права алып дагы эки права менен иштесе боло берет деп угуп атам да, ошону толук маалымат берип койсоңуздар жакшы болот эле. Российский права алыш албаш, ал өзүңүздүн каалооңуз. Кааласаңыз российский права алыңыз. Бирок Кыргыз Республикасынын ушул правалары Россиянын праваларына теңештирилген. Башка мамлекеттин праваларына караганда. Бул тажик, өзбектердин правалары өтпөйт, например. Кыргызстандын правасы өтөт. Так что өзүңүз караңыз, ал өзүңүздүн желанияңыз. Кааласаңыз российский права алып алсаңыз да болот. Азыр мен российский праваны алып алсам деле Кыргызстан правасын алышпайт да алар. Эки права менен жүрө берем да. Ооба, Кыргызстандын правасы дагы өзүңүздүн жаныңызда калат. Хорошо, ошо сурайын дедим эле. Рахмат. Я бергилесиң. Я. Андан Гүлмира. Салам алейкум. Алейкум ассалам. Сок боюнча сурайм болот. Менин укам 2 жыл мурун неме ошо неме болуп кетти эле да, 5000 штраф алып. Анан азыр немеден текшерсем таза эле чыгып атат да. Ошону кайсы сайтта точно текшерсе болот, ошо бияка киришиңер мындай. Эми урматтуу жердешим да, мындай да, сиз жана текшерип аткан общедоступный сайттар бар да. Бул общедоступный сайттарга 85%, даже 90% маалымат туура эмес. Туура эмеспи? Россия Федерациясы жанагы бекер эле коюп койгон сайттар бар го, жана Мигрант.ру же дагы жанагы проверка список деген сайттар. Буларды маалыматын тез-тезден алмаштырбайт буларчы. Булар ошо бир кандайдыр бир информацияны киргизип коет дагы, бир жыл, жарым жылдан кийин араң алмаштырат да. Анан ал жерде 85-90% маалымат туура эмес. Ал мына Россияда, Москвада көптөгөн балдар жүрөт, мына Кубат деле бар. Бул кишилердин ошо милицияларда тааныштары бар. Сиздердин данныйларыңыз ошол жака жибергенде милициянын именен база ЦБДУИК деген бар, центральная база данных учета иностранных граждан деген. Ошондон пробивать этиш керек. Эгер ошондо таза болсоңуз, анда таза. Если анда таза эмес болсоңуз, анда салам алейкум. Анда силерге кайрылсак болобу, текшерип бериңер.
Кубатка кайрылса, Кубат текшерип берет. Экинчи суроом бар, сурасам болобу? Неме? Мен гражданство тапшырайын деп атып элем, мына ВНЖ берип алабы биринчи, ошол алганда мына согушка алып кетип калбайбы? Сиз эмне основанияда? Сиздин атаңыз, апаңыз, аялыңыз ким Основания гражданин? менин бала чагам, аялым гражданствода. Мен ушу согуштан чочулап албай аткан элем да. Эми Анан сиз артынан регистрация мындай болуп атканда эми айла жок алышка туура келип атты. Эми кайра 3 айдан регистрация узарта берип. сиз эмнеге 3 айдан регистрацияны узартып атасыз? Сиз аялыңыз менен гражданско правовой договорду түзүп коюңузга болду, жүрө бериңизби. Налогду төлөп Ошентсе коюп. болобу, а? Ошентсе болот. Сиздин тем более аялыңыз гражданка. Сизге эч ким бияктан выдворение да кыла албайт, эчтеке кыла албайт. Аны кантип жасаса болот, доверенность? Ошо аялымдын өзүнө эле жаздырып аламбы? Жок, аялыңыз экөөңүздөр жасырасыз. Эгерде эми ошол эки гражданско правовой договор түзүш керек болсо, тоже ошо Кубатка кайрсаңыздар, Кубат сизге толук маалымат берет. Болду ана. Рахмат, ошону сурайын эле. Чоң рахмат. Кайрылабыз, рахмат. Хорошо. Так, Гүлмира бергиле сурооңду. Жакшытарбы, мен кече күйөөм милицияларга түшүп, бир сутка кармалып, 5000 штраф төлөп, колуна выдворение алып чыкты, соттолуп. Ошону бүгүн эртең 10 күн убактысы бар обжалованияга. Ошондой кылып берсек, бизде шанс барбы? Эми Гүлмира айтыңызчы, сиз гражданка Россиясызбы, аялы? Жок, неме, Кыргызстан эле. Балдары, атасы, энесичи? Бир тууган акасы российский паспорту бар. Акасы болбойт эжеке. Эгерде сиз же болбосо атасы, апасы же балдарынан бирөө гражданин Россия болсо, шанс болмок. Айтыңыз, жолдошуңуз официально иштейби? Официальный болчу да, ошо дворник болуп иштейт эле. Двордон официальный мои документиден МФЦга барып, таза документ кылышкан. Документин карабай эле милициялар уруп согуп, документин алышып сотко барып ошондой кылышты. Документтери таза эле, трудовой договору бар. Эгерде официальный иштеген болсо, эми эжеке шанс 50-ге 50 да. Мен 100% сизге шанс бере албайм. Бирок 50-ге 50. Азыр обжалование жазып, в срочном порядке неметсе, эгерде сиздердин ошо жанагы дворник болуп иштеген ишканасы да мындай жардам көргөзүп, документтерин бүт баардыгын чыгарып берсе, анда 50-ге 50 күйөөңүз может быть ошол выдворениядан жазылып калышы мүмкүн. Рахмат. Ооба, жанагы Гүлиза Акматияева деген кыз бар. Билесиздер да, угуп эле көрүп эле жүрөсүздарбы? Жок, билбейт экенмин. Семеновский метродо Кубат немесе адресин чыктап койчу офисине. Ошол ким Гүлизага кайрылсаңыздар, мындай грамотный подход этип, жакшынакай жардам берет. Телефон номерин айта албайсызбы? Семеновский деп барсак табабызбы Гүлизаны? Ооба, номерин да тап коем мен. Азыр Кубат штаб койсун. Гүлизанын номеру. Рахмат. Хорошо. Алейкум, кандайсыздар, жакшысыздарбы? Жакшы. Биз Иркутскийде сиздерге чалып өткөндө сүйлөшө албай калдык элестер менен. Так. Биз бул жакта туугандарыбыз жанагындай үй алышканда, российскиялар. Анан биз ГПХны ошолорго кылсак болобу? Алар 3 комнат квартира үйү бар да, эми ошолор менен болот эжеке, болот. Эч неме этпестен, коркпостон кыла берсеңиздер болот. Кийин ошо договор кылгандан кийин биз өзүбүзгө жана эмне ачып алып төлөйсүздөр деп айтып атпадыңар го, самозанятость ачасыздар. Анан ошол самозанятость ачканда сизге мой налог деген приложениени көчүрүп алып, ошол жактан налог төлөйсүздөр. Биз мисалы 6 адам ошол жака эме кылып договорго кирип жазылсак, алар дагы 6 адам да, үйүндө семьясы, бала чакасы менен. Биз өзүбүздүкүн гана төлөйбүз налогубузду, алар өздөрүнүкүнбү же бала чакасын биз да төлөйбүзбү налогдорун? Силер өзүңөрдүн налогуңарды гана төлөйсүңөр, өзлөрүнүн налогун. Алардын налогун алар өзлөрү төлөйт налогдорун. Чоң рахмат. Хорошо.
Так, PUBG атыңарды жазып қойсыңдар, өткенде айттым мен жазып қойғыла деп, азы да қайрат айтып отырсыңдар. Кейінгіде микрофон бербеймін айтып қойыңыздар. Ассалаумағалейкум, рахмат, кешіресіз. Алейкум ассалам. Менде мындай суроо, жанагы ГПХ боюнча эле. Так. Российский гражданствосы бар адам прописанный болуш керекпи? Эгер пропискасы болбосо, ГПХ түзө алабы, түзө албайбы? Вообще пропискасы жок болсо деле түзө алат. Временный регистрациясы болуш керек бирок. А временный регистрациясы бар. Временный регистрация менен түзө берет, эчтек болбойт. Только ал гражданин Россия башка иностранный гражданинди регистрацияга кое албайт. Түшүнүктүү, рахмат. Регистрацияга койбой атат. Потому что граждан России обязательно болсун деп. Сатып алдыңар беле? Квартираны сатып алдыңар беле, Күмүш? Алло. Күмүш, квартираны сатып алдыңарбы? Кайра киргиле чыгып. Ладно. Шайырбек берерле сураңарды. Андан кийин Гүлчакан же, андан кийин Чолпон. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Мен немени сурайын деп аткам. Былтыры Будбарени жазгандан кийин 6 ай иштеп келдим да Москвадачы. Так. 15 күндө жасаган регистрациям фарш болуп калып, Будбарени жазып берип бердиле 5000 штраф менен. Так. Азыр бул жактан базадан текшерсем жок деп чыгып атат. Кайсы базадан? Жок, Кыргызстандан текшерсем жок. Чорумсакта жок деп атат. Мен жана эле өткөндө эле айттым, Кыргызстандагы жана общедоступный базалардын 90% туура эмес. Кандай жол менен текшерсем болот байке ошону? Мына эфирден кийин Кубатка чыксаңыз, ошол Кубат Москвадагы МВДнын базасынан текшерип берет. Но все равно сизге айтарым, сиз выдворение алганыңызды өзүңүз билсеңиз, ал уже күчүнө, соттун решениясы күчүнө кирген. Сиз азыр кандай десем, мындай жөнү жок эле аракет кылып атасыз да. 5 жыл күтүшүңүз керек, анан 5 жылдан кийин киришиңиз керек да. Эми 4 жыл калыптыр мына. Значит, мен кире албайт эленмин да. Вообще желательно сиз кирбешиңиз. Кирип кеткен күндө дагы Россиядан кармалсаңыз соттолуп кетесиз. Макул, рахмат.